кутман күн биздин катталуучулар, кандайсыздар? Салам достор, Мирел да бул жакта. Силер менен жана Кандай Мирел? Кандай жана угармандардары кайра кайталып кетесиз. Кандайсыңар достор? Жаз мезгилинде бир аз сыркоолоп ооруп аткандар болсо баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Бул маалда лимон, балдан кошуп ысык чай болобу, суу болобу ичкенге аракет кылыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, анан оорушуңарды каалабайбыз. Каалабайбыз, чынында. Анан кыймылдап туруңуздар, отурбаңыздар. Бизге окшоп Аку менен Мирел ошо микрофон алдында эртеден кечке отурабыз, бирок силер туруп кыймылдап кичине аракет кылабы. Мурунку подкасттачы биз ошо эмгекчилерди майрам менен куттуктап атып, анан мен айта кетпедим белем, азыр заманбап өнүккөн өлкөлөр башка графика өтө башташты депчи. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдүн өзгөчө бул Скандинавия өлкөлөрүндө азыр 4 сааттык жумушка өтүп атышат да. Анан алар мындай кылып эртең менен биз деген 6да жумушту баштайлы. Таң атпай 6да же 5те баштайлы, анан түшкө чейин иштейбиз. Түштөн кийин баягы ата-энеге балдары менен үй бүлөсү менен убакыт өткөргөнгө мүмкүнчүлүк калат. Анткени ата-эне үй бүлөдө балдарды тарбиялабаса, аларды көчө тарбиялайт экен, коом бузулуп баратат деп ушундай анализдөө, социалдык анализдөө жүргүзгөндөн улам алар ушу иш графигин өзгөртүп тур. Анан ал жакта коомдук унаалар саат түнкү 4тө жүрүп башташат экен. Элестетип көр. Анан кайсы бирлери 4тө иштегендер 10до үйүнө келип калат. 6да иштегендер саат 12лерде, 10-11лерде үйүнө келип калат экен да. Анан бул жакшы натыйжада берип атат дешиптир да. Баары эле 10го жетпей эле, 9го жетпей эле уктап калышат турбайбы? Элестет. Кечинде саат 8де баары төшөктө жатып калат да. Анан күндүз баягы баласы окуудан келет, ар бир жактан келет, анан сүйлөшөт, ар бир чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Анан ушундай кылышыптыр. Жакшы. Негизи ошо Казакстанда элечи 6 дем алыш күндү 2 күндү катары менен мыйзамдуу түрдө эс алуу күнүн кылабыз деп. Бул 2022-жылы кабыл алышпадыбы? Ооба. Жакшы. Негизи мындай бир эксперимент жүргүзүп тур да. Бир фирма болсо эме кылыш үчүн выходной жок кылып иштеп көрөлү деп туруп иш кылат экен. Ишмерисин жүргүзгөндөн кийин анан аягында эксперименттин караса, ошол эффективности ылдый түшүп кетиптир. Эмнеге убакыт саат көбүрөөк бөлүп атпайбызбы деп эме болсо да болбойт экен деп анан ойлонот экен. Макул, анда эме кылалы деп туруп бир күн выходной кылып көрөлү деп туруп бир күн выходной кылса, эффективность кичине өсө баштаптыр. Анан 2 күн выходной кылып койсо, анын эффективности дагы көтөрүлүп кетиптир да, жогору. Эмнеге десе, адам негизи жакшы эс алып келсе, жумушун жакшы иштейт экен да. Анткени эмнеге десе, эң биринчи эксперименттин ошо ичине изилдеп көрсө, адам болсо жөн эле выходной жок болгондон жумушка келип көп саат отурса дагы, бирок ушундай кандай десем, жанагы эмоциональный выгорание деп коет эмеспи эле, ошондой сыяктуу болуп кетет экен да. Башы жакшы башталат дейт, бирок ортосунан баштап аягына чейин адам уже эффективности жок болуп калат экен да. Чынында эс алуу керек экен. Кызыгычы ошол эмне үчүн биз 6 күн эс алып, анан 7-күндө эс алышыбыз керек. 6 күн иштеп, 7-күн эс алыш керек. Кызыгычы, мынан илимпоздор, биз мурун бир подкастта илимпоздор жөнүндө эле сөз кылдык элек го. Анализдеп көрөлүчү дешиптир да, бирок аныктай албай коюшуптур. Анан баары эле бул диний темага келип такалыптыр да. Көрсө, эң башында жараткан 6 күндө ааламды жараткан, 7-күнү эс алган. Ошондон улам 7-күн бул эс алуу болушу керек деп. Анан көрсөчү, 7-күндүн эс алганы бул бекер эмес экен да. Ошол күнү адам жаратуучу, сен мени жараткансың, мен бул күндү сага арнайм деп мындай табынууга арнашы керек экен да. Ошондон улам ушул бул биологический цикл катары калыптыр да. Сен 6 күн иштейсиң, 7-күнү жаратканыңа арнайсың деп. Кызыгычы. Эс алуу. Негизи көбүнчө бул жактан дагы ойлойбуз, эс алуу десе эле анда үйдө жатмай депчи. Негизи эс алууну билебиз, туура эс алуу деген бул кылган ишиңен кандай десем, көңүлдү башкага буруу дегенди түшүндүрөт да. Мисалы смена деятельности. Смена деятельности. Эмнеге мамам болсо, атам үйгө келип эле жумуштан выходной күнү бир нерсе кыла баштайт да, үйдөнчү тигини кыла баштайт, муну кыла баштайт. Эс албайсызбы выходной десем, мен эс алып атам деп туруп барып чөп чылат, чөп чабат. Мамам болсо үйдө жууйт, тазалайт, эме кылат да. Анан эме десе, ушул тип алар эс алышат экен да, негизи. Жөн эле жатса, анда мындай эртесине көңүлү жок, ушундай болуп жумушуна жакшы эметпейт экен да. Ошон үчүн бул эс алуунда туура билиш керек экен. Жөн эле ооба, бир нерсеси албетте бир күн эс алыш керек, антпесе адамдын ресурсу чыдабайт да, эметкенге. Ооба, күйүп кетесиң. Анан болсо туура эс алуу дагы керек экен да. Жөн эле жатмай, диванда телевизор көрмөй эмес, а сен мындай эс алууну мындай өзгөртүш керек экен. Ошол эле тоого чыкмай, ошол эле мындай активдүү кылыш керек. Айтып атпайсызбы, адам негизи өзү да кыймылдап туруш керек. Бирок өзүнүн да мерасы бар албетте. Өзгөчө баягы мисалы активдүү кыймылдап, дайыма кыймылдап жүргөн адамдарда
бир күн пассивдүү эс алса болот, ооба. эгерде биз пассивдүү кыймыл жашоо менен жашасак, күнүгө отуруп кеңседе же болбосо кечке отуруп иштеген болсок, анда иштеш керек болуп калат. Туура. Ушул баса эмгек жөнүндөчү Мирел, таң калыштуусу эң эле жакшы пайдалуу эмгектердин бири бул эмне экен дебейсиң, бул топурак же болбосо жер иштетүү экен да. Кызыгычы, элестет. Баса биз ушундан башталганбыз го дейм. Анткени ошол жер менен контакт болгондо адамда бир эмне болот билбейм, бирок эң пайдалуу эмгектердин бири ошол экен. Кызыгы. Ошол жерди мен жер иштетип көргөн эмесмин да, ошон үчүн көп бул жагынан тажрыйбам жок. Иштетип көрдүм, апрель айында, мурунку айда мен болсо эмени гүл отургуза баштадым, как убактысы да. Анан гүл, тюльпан, ар кандай гүлдөрдү отургузуп баштадым. Чынында мага мен рахат алдым отургузгандачы. Анан дагы бир нерсени эстеп кеттим. Мурун болсо илгерти адамдарга мындай жер оттогондо эметип атканда 6 жыл иштетип 1 жыл жерге тийбе дейт да. Эс алдырды. Анан ошону кызыгып. Азырда ошол мыйзам бар го. Ооба, азыр деле ошол мыйзам бар. Ал мыйзам ошолор эле ойлоп чыкканго, Кудай ошолорго эле берген десе, жок. Мен эжеке байкелер менен сурадым да, жер айдагандар сурасам, ооба, 1 жыл эс алдырыш керек дейт. Негизи алар эс алдырганы кандай эс алдырабыз десе, биз болсо эме айдап коебуз дейт. Беде айдап салабыз дейт. Ошондо жер эс алып эметет дейт да. Семирип калат. Ошон үчүн турбайбы деп туруп, бул чынында жер дагы жада калса жер эс алыш керек экен да. Анда адам болсо чынында эс алыш керек, бирок туура эс алыш керек айтылгандай. Биз анда угармандарыбыздан сурайлычы, негизи эс алууну кандай кылып өткөрөсүз, эс алуу күндөрдө эмне кыласыз, кандай? Мен көп мырзалардан байкаймда, эс алуу дегендечи диванда жатып алып телефон чуккандарды көп көрөм да. Анан айымдар болсо көбүнчө сен айткандай үйдү кырып жышмай, кир жуумай, ушундай болот эле. Анан эси ооп кайра жумушту көздөй жөнөйт да көпчүлүк айымдар. Ооба. Негизи айтылгандай эле эс алуу деген бул кылган ишиңди өзгөртүү деп атат. Анан кызыгы ошол мисалы бир жыл 11 ай иштеп туруп 12-чи айда эс алабыз го, бул баягы отпуск деп коет эмеспизби, эмгек көргүсүн алабыз. Бул дагы аябай маанилүү учур экен да, эмгек көргүсү. Мисалы кээде биз 2-3 күн жумуштан сурана калып туруп барып келесиң го, ушундай выходнойлордо адамдын организми стресс болот экен. Мисалы, биринчи күнү сен жумуштан жаңы чыктың, ал дагы чыңалган абалда. Экинчи күнү эме эс алайын деп атканда, үчүнчү күнү сен кайра жумушка чыгып кетесиң, ал стресс бойдон калып калат экен да. Мындай жакшы эс алыш үчүн сага 1 жумадан ашык убакыт керек экен. Ошондо организм расслабься этип, баягы өзүн бош таштап, анан эс алып, анан кайра жаңы күчкө толот экен. Жаңы күчкө толуп, анан аялда сагына баштайт баш керек. Жумуш, анан жумушка жаңы ойлор келет. Негизи адам болсо канчалык жакшы иштесе, ошончолук жакшы эс алганды үйрөнүш керек экен да. Антпесе эми адам жакшы иштебесе, анда сен жакшы эс алсаң, анда ойлонуш керек. Сен наоборот 7 күн эс алып 6 күн эс алып атасың, 1 күн иштегенде. Жакшы. Анан ошол дем алыш күн дебедимби? Жекшемби, 6-чы күн ишембиде эс алабыз да биз дайымачы. Негизи бизде ишемби, жекшемби күндөрү эс алгандар көп да. Ошону кандай өткөрөсүз? Мына ошол жөнүндө да ойлонуп көрүңүз. Негизи ал максатта эмне менен эс алыш керек, кантип эс алыш керек? 5 күн иштегендер. Бирок тилекке каршы 6 күн иштегендер дагы бар, бир күндө эс албай эле кайра жумушту көздөй кеткендер бар. Анан эгерде бизди угуп аткан угармандарыбыздын арасында иш башкаргандар бар болсо, мүдүрлөр бар болсо, анда өзүңүздүн ушул кол алдыңыздагыларга 5 күндүк гана иш күнүн койгонго аракет кылыңыздар. Ошондо алардын өндүрүмдүүлүгү азыркыдан дагы жогору болот. Жанагы статистика көрсөткөндөй башында айтып чыккандай эле, лимпоздор муну ойлоп чыгарышкан жөн эле сөз эмес, бул жалкылоогон сөз эмес, болсо далилдеген сөз. Анткени адам болсо ресурсу көбөйүп, ал болсо жумушту мындай жакшыраак иштей баштайт экен. Кээ бир айтылгандай эле, бир жарым күн иштесе, ал көп нерсени кылып коюш мүмкүн экен. Негизи мындай карасак, жумуштан ошондой эле болуп калат го. Көбүнчө офисный жумуштарды карасаң, башында иштебей, тигини чукулап, телефон чукулап, тиякты карап, муну кылып, интернет көрүп, анан аягында жарым саат, 1 саат калганда иштей коюп, ошентип жүрүшпөйбү? Бирок эгер аларга мүмкүнчүлүк берсе, могул саатта иште, могул саатта эс ал десе, анда алар канчалык деңгээлге жетиш мүмкүн, ошону өзүңүздөр да көрүп көрсөңүздөр болот. 1918-жылы Трёхгорка деген фабрикада алар ушул биз деген байыбыз, көп акча табабыз деп туруп, сен айткандай 10 күндө бир эс алууну киргизиптир да, 10 күндө бир. Бирок өндүрүмдүүлүк аябай түшүп кетиптир. Анан ошондон улам алар жок, көрсө биз бул мыйзамды өзгөртө албайт экенбиз деп туруп, азыркы ыкманы кайра колдонуп башташкан экен. Эс алыңыз, туура эс алыңыз жана өзүңүздү сүйүңүз, аяңыз, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Ал китап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.